Мындай учурда бизде Кыргыз Республикасынын бузулуулар жөнүндө кодексу бар. Ошол кодекстин негизинде ошол штрафты сиздин иниңиз төлөшкө туура келип калат. Анан ошол төлөгөн суммасын берки адамдан өндүрүү боюнча иш алып барса болот. Бул биринчи вариант. Экинчи варианты, бүгүнкү күндө иниңиз сиздин атыңызга ишеним кат жөнөтүш керек. Россия Федерациясынан ошол менин атыман ишмердүүлүк жүргүзүүгө уруксат берем ошол машина боюнча деп. Анан ошол доверенностьтун негизинде, ишеним каттын негизинде сиз биздин Кыргыз Республикасынын ошол маек кызматына, жол кыймылдыгын, коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматка арыз жазасыз. Ошондой машина бар эле, анан бизге ушундай штраф келип жатат. Ошол машинаны штраф төлөбөгөнү үчүн жарыма аянтчасына токтотуп койгула деген мааниде ушинтип арыз жазышыңыз керек. Сиздин арызыңыздын негизинде ошол кызматкерлер машинаны издөө жүргүзүп, штраф төлөбөгөндүгү үчүн жарыма аянтчасына токтотуп коет. Ошондой вариант бар. Эгер жок, дагы эле болбой эле штрафтар келип, анан ишиңиз сот аткаруучу өтүп кеткен болсо, анда сот аткаруучу өтүнүч жазса болот. Ошол машинанын издөөгө берип, ошол машинанын акысынан сатып, ошол жарыманы төлөсүн деген вариантта да ошондой кылса да болот.